Элдер достук ассамблеясынын Жалал Абад облустук бөлүмү шаар мэриясы менен биргеликте 2019-жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата иш алып баруу сунушун киргизди. Ал эми уйгурлардын иттифак уюму учурда Жалал Абад шаарына айымдар үчүн атайын гинекологиялык оорукана ачуу үчүн чет жактардан демөөрчүлөрдү алып келүү аракетин жүргүзүп жатканын билдирди. Мындай маалымат бүгүн шаар мэриясынын кичи жыйындар залында мэр менен болгон жолугушууда айтылды. Кала башчысы да шаардын өнүгүүсү жана улут аралык ынтымакты бекемдөөдө, этникалар аралык ынтымакташтыкта алардын ролу чоң экенин белгилеп, 2019-жылы аткарыла турган иштерин ортого салды. Эки тарап мындан ары коомчулукка пайдасы тие турган иштерди жандантуу аракеттерин көрмөй болду. Эске сала кетсек, Жалал Абад облусундагы Элдер достук ассамблеясы 2006-жылдан тарта өз ишин улантып келет. Ал эми Жалал Абад шаарында жыл сайын улут аралык биримдикти чыңдоо максатында түрдүү иш-чаралар тынымсыз уюштурулуп келген. Endi biz sunuşumuz albatta şu Kırgızstanda önügeçi için, regionda önügeçi için özümüzün sağlığımız kosso diyen nelerimiz var. Bayağı biz dedik şu Germaniyadan Suzaktaki ayarlar için açılatkan ginekologik больница için biz hareket kılatalım. Şu 3 tane hemodiyaliz aparatına geliştik. Oşan değil, Жалал Абад şaharının özü de dağı ayarlarda ginekologik больницасын açılış için biz dışkı davlat dönemeleri bilen, memleketleri bilen bir tığız bağlanış edip sponsorları çağırıp atarız.